дыйканчылыкта жасалган иштер бат эле утулуп калат. Анан ошол иштерди дайым каттап ушул календаргачы. Анан кийинки иш-чараны качан жүргүзсө болот деген ошол пландарды жазып, баягы иштин дайыма жазуу менен кийинки жыл балким могул иш-чараны мен ушулай да жүргүзүп жүрмүн. Бул жылы да ошондой кылсам урожай жакшы болот деген бир прогноздорду кылууга жеңилдик болсун деп ушул агрокалендарды берип атабыз сиздерге. Анан бул жерде эмне маалыматтар бар? Ошол ар бир күндүн температурасы көрсөтүлгөн. Ошол жерге термометрди карап температураны жазсаңар болот. Жаан-чачындын өлчөмүн жазсаңар болот. Бул да өтө маанилүү. Ошол жерге канча миллиметр жаан жаады, аба ырайынын температурасы канча болуп атат дегенде. Мына февраль экен. Бул эмне кылса болот? Бакча инвентарлары мисалы даярдоо, бактарды бутоо иштерине, ошондой эле бутоо иштерин жүргүзүү, анан алма бактарды актоо иштерин жүргүзүү дегендей баягы негизги иш аракеттерди бул жерге кошуп жазганбыз. Мисалы күзүндө эмне кылса болот? Мисалы баш августта баягы нымдуу сактоо үчүн көбүнчө мисалы картошка жаан-чачын кургак болуп калса же нымдуу болуп кала турган болсо деле кээде сугат иштерин жүргүзөбүз. Ошол учурда сугатты кийинки жылы мурда жылы бир бул жерге белгиленип калтырып кеткенде мисалы картошкалар көбүрөөк чирип кетти. Ушул учурда сууну токтош керек экен деген бир нерселер болсо ошол жерге да жазып, баардык нерсе унутулуп калат, ал эми жазылган нерсе кала берет. Анан калган нерсени улам баягы изучать этип, эстеп, анан жакшы бир агротехниканы иштеп чыкса болот да. Анан ошол нерсе силерге пайдалуу болот го деген баягы ниет менен бир мындан да ары да улантып, бул 2023, 2022 да берилген. Кийинки жылы балким өзүңүздөр да чыгарып алып, ушуну күндөлүк катары толуктап жазып, коллективный бир өстүрүүнүн биздин жергиликтүү өзүңөр шартыңа ылайыкталган бир оптималдуу агротехникасын иштеп чыксаңыздар болот деген. Ошол иштин башталуусу болсун деп ушу календарды силерге берип атабыз. Календар жакшы экен, былтыр калганыбызда жакшы. Баягы ким кандай колдонот дегенде биз колдонуп көрдүк өзүбүз. Ошол даже элементарно кийинкисинде мурункусун канча кылдыгандан ошол аралыкты өлчөгөнгө жардам берет. Мончасында суарганбыз уже кийинки сугаттын ага келип калыптыр дейбиз. Не только айчалык пойлаларда, мал жагында да аябай жакшы мончасында прививка алган. Ошолорду биз жазып аттык да. Анан уйдун тууган күнүн жазып, мончасында тууган, анан мончаны айда сүттү мончага көтөрүш керек, анан сүттү токтотуш керек деген. Ошонун баарын жазып алсаң жакшы экен. Лактациядан бери белгилеп, ошонун баарын белгилеп келат. Сүттүн өлчөмүн деле жазсаңыздар болот экен. Бир уй боюнча мисалы тоит боюнча жазсаңыздар болот экен. Өлчөмүн жазган жокпуз, бирок ошол неме жагынан мыкты жазган эле да. Жакшы экен. Кандай десем, бул жерге эми баарын эле жазсаңыз болот. Мисалы картошка саттым быйыл. Күзүндө мынча тонна киргизген деп чик жазып койдуңар. Анан мынча тоннасын сатты. Мынча тоннасы экинчи сорт болуп калды деп, баасы мынча депчи. Кийинки жылы балким ошол эле учурда погребте бүт баарын баягы, бирок мындан сырткары өзүнчө да күндөлүк болсо, өзүңүздөргө жакшы да. Ар бир фермерде өзүнө күндөлүк болуш керек. Күндөлүк болуп, ошону дайым баягы жаңыртуу менен эме силердин уже аң сезимиңерде кагазга да түшкөн, ошо менен эстеп атып, бир жакшы иш-чара, агротехникалык эмени калыптандырасыңар. Анан бул көндүм адат болуп калат. Көндүм адат болгондон кийин, мурда мындай кылгам, туура эмес болуп калган, мында мындай кылайын деп ошол улам жакшыртуулар жүрүп атып, анан дыйканчылыкта болсун, чарбачылыкта мындай жакшы бир эме ыкмалар иштелип чыгышы мүмкүн да. Анан эми силер кооператив атынан болуп аткандан кооператив менен иш кыласыңар да. Мисалы картошканы быйыл мынчасына себели деп жалпы коллективный бир агротехник иштелип чыгат. Анан жергиликтүү шартка ылайыкталган бир агротехникалык картошка өстүрүү боюнча, балким буудай боюнча, балким башка боюнча. Анан ошентип жакшыртып, улам кем каржысын толуктап атып, анан өзүңөргө мындай келечекте өнүгүү жолуна түшөсүңөр да. Ушу чарбачылык. Мурда түндү жазбай эле азыр кылган ишибизди жазып атпайбызбы? Кылган ишибизде эмес, кыла турган ишибизде эстеген жазбай эле тура эле кетип ойлоп алып ошол иш кылчубуз. Кээде баягы сугат жүргүзүлөт го. Мисалы 15 күндө сугарыш керек деген нерсе болот. Анан мындай жазбай койсоң, календарды карап турбасаң, 15 күн эмес, 1 ай өткөндөн кийин эстейсиң. 1 ай өтүп кетти деп. Жазып койсоңор 15 күн болду. 15 күн датаны белгилеп койсоңор болот. Надо будет, бияка 15 күн сугардыңар. 15-мисалы августта деп коелу, жок, июнда.
Анан 15 күндөн сугарыш керек болсо 30-июнда сугарыш керек болот. Ошону белгилеп койсоңор, тоголокту улам дайым күндө карап атат. 15-inde мен значит сууга очередке туруп коёюн. Очеред бизде тартышкан негизи. Алдын ала тиги барып очеред алып коёюн, жазылып коёюн деп ошентип атып баягы кыйынчылыкта бир ийгиликтүүрөөк бир иш-аракет болушу мүмкүн да. Бул жакшы экен мозучу. Биз ойлоп атабыз ушундайларды да эми өзүбүзгө көбөйтүп, бир айлык план коюпчу ошондо жакшы болот да. Мынчанчы күнү муну кылалы, тигини кылалы, анан баарын полочкага салып. Эми адамды тартипке көндүрчү жакшы бир нема экен да, буларчы. Тартипке көндүрүп атабыз деген. Кооператив боюнча карточкага ылайыкталат да. Карточка боюнча өзүңөр бияка толуктап жазып, удобрениясын жазып, мисалы, кытты күзүндө бериш керек, жазында бериш керек, нормасы мынча деп ошонун баарын мынчасында мисалы болжолдуу погодада мисалы талага чыкса болот, жер тоң болот, ыкчасы берсе болот дегенде баарын ушу пландаштырып, өзүңөр чогулуп алып отуруп, ушу жерге өзгөртүүлөрдү, толуктуулорду киргизип, өзүңөрдү мисалы карточка боюнча иштеп чыксаңар болот экен. Анан карточка мисалы кооперативде бар, бир 10-15 дыйкан карточка өстүрсө, ошо карточка өстүрүүчүлөр ошону колдонот. Анан алар дайыма жаңы жакшырта берет. Баягы Кореядан билесиңби? Тиги кооператив бар, Хыксалим. Анан алар деген ар бир кооперативдин ичинде капуста өстүрүүчүлөр бөлүнгөн, эме карточка өстүрүүчүлөр бар, дагы башка кукуруз өстүрүүчүлөр бар. Анан ошолор чогуу бири-бири менен эме болуп, анан өстүрүүнү бири-бирин контролдоп, жакшы урожай алганга жетишет да. Ошол сыяктуу силер деле кылсаңыздар болот экен. Анан кийинки жылы балким баягы 2024-кө проекттин алкагында болбосо дагы өтө деле көп сумманы талап кылбайт. Мисалы карточка өстүрүүчүлөр өзүнчө биригип чыгарып алсаң, кооперативдин алкагында сүйлөшүп бир бюджет чыгат. Күндөлүк кала берет, анан жакшыртыла берет дайыма. Анан кийин баягы ушу боюнча эметпейсиңер, балким үйрөнчүлүк жүргүзөсүңөр. Үйрөнчүлүктө көбүрөөк эме керек да. Кандай десем, тактик керек. Мисалы илдет зыянкечтер болот, үйрөн таза болуш керек, топурак кандай болуш керек, ошонун баарын бияка жазып, ошонун анализ документтерин баарын тиркей беришиңер керек. Ошто кийинкиде баягы үйрөн сатып алуучуларга дагы силер эме беришиңер керек да. Өстүрүүнүн үйрөн сунуштаганда үйрөн өстүрүүнүн эң жакшы агротехникасын жергиликтүү шартка, үйрөн боюнча тастыкталган документтериңер болуш керек да. Анын баардыгы бул жерде болот. Балким бара-бара ошентип атып сертификация оңой болуп калат силергечи. Ар бир этапта документ бар, эме бар, дата бар, система баягы тастыктама бар, сертификация оңой аласыңар да. Ошол сиздерге ийгилик эми.